Интернет, англисче, маалымат сактоо жана берүү үчүн социалдык компьютердик тармактардын глобалдык тутуму. Көбүнчө дүйнөлүк желе, глобалдык желе жана интернет желеси деп аталат. TCP/IP протоколунун негизинде курулган. Дүйнөлүк желе жана башка көптөгөн маалыматтарды берүү тутумдары интернеттин негизинде иштейт. 2015-жылдын ортосуна карата колдонуучулардын саны 3,3 миллиардга жеткен. Буга көбүнчө 3G, 4G жана 5G стандарттын колдонуп, интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар уюлдук байланыш тармактарынын кеңири колдонулушу, социалдык тармактардын өнүгүшү жана интернет трафиктин баасынын төмөндөшү себеп болду. Интернеттин тарыхы. Интернет негизделген принциптер алгач 1969-жылы Америкалык DARPA агенттигинин буйругу менен түзүлгөн. ARPANET тармагында колдонулган. ARPANETтин иштеп чыгууларды колдонуу 1984-жылы АКШнын улуттук илимий фонду университеттер менен эсептөө борборунун ортосундагы байланыш үчүн NCF-net тармагын түзгөн. Жабык ARPANETтен айырмаланып, NCF-net байланышы бир топ бекер болгон жана 1992-жылга чейин ага 7000ден ашуун чакан тармактар кошулган. Алардын 2500-ü АКШдан тышкары. NCF-net магистралынын коммерциялык колдонууга өтүшү менен заманбап интернет жаралды. Концепцияны иштеп чыгуу, ыкчам кабарлашуу багытында алгачкы изилдөө программасы 1962-жылы галактикалык тармакты чыгарган Жозеф Ликлайдер жетектеген. Ликлайдердин жардамы менен компьютердик тармактын биринчи деталдуу концепциясы пайда болду. Леонард Клейнроктун маалыматтарды берүү үчүн пакеттерди которуштуруу теориясы жаатында эмгеги тарабынан колдоого алынган. 1962-жылы REND корпорациясынын кызматкери Пол Баран бөлүштүрүлгөн байланыш тармактары жөнүндө деген эмгек жазган. Ал өз ара байланышкан компьютердин борбордун ачык атылган тутумун колдонууну сунуш кылды. Тармактын бардык компьютерлери бирдей, анын бир бөлүгү жок болуп кетсе дагы иштей берет. Бул эки маанилүү милдетти чечти. Тутумдун ишин камсыз кылуу жана бири-биринен алыс жайгашкан компьютерлерде сакталган маалыматтардын бузулбастыгынын камсыз кылуу билдирүүлөрдү аналогдук эмес санариптик форматта берүү сунуштады. Билдирүүнүн өзү кичинекей бөлүктөргө, пакеттерге бөлүнүп, бардык пакеттердин бөлүштүрүлгөн тармак аркылуу бир эле учурда өткөрүп берүү сунушталды. Билдирүү көздөгөн жерге келген дискреттик пакеттерден кайра чогултулган. 1967-жылы Лори Робертс ARPA компьютердин өз ара байланыштырууну сунуш кылган. Биринчи ARPANET-тен түзүү иштери башталган. Ошол эле мезгилде Англияда Дональд Дэвис желе концепциясын иштеп чыгып, ага маанилүү деталды кошту. Компьютер түйүндөрү маалыматтарды өткөрүп гана тим болбостон, ар кандай компьютердик тутумдарды жана тилдердин котормочусу болууга тийиш. Өзүнчө жиберилген файлдардын фрагменттерин белгилөө үчүн пакет терминин Дэвиске таандык. Лос-Анджелестеги Калифорния университетинин Стэнфорд изилдөө институту, Санта-Барбарадагы Калифорния университетини жана Юта университетинин ортосундагы атайын байланыш кабели тартылууда. Фрэнк Хаттон BBN командасы ARPANET менен техникалык маселелерди чече баштады.